Ноябрь шаарында Васаби суши барынын уникалдуулугу биз ар дайым ошо жаңы рецепттерди изденебиз, жаңы рецепттерди үйрөнөбүз. Анан сөзсүз бир жаңылык киргизип турабыз. Анткени ар дайым эле баягы бир эле меню менен иштей берсең, элдерге да тажама болуп калат. Анан ошондо мен ошо Японияга барып келдим. Атайын мастер-класс өтүп келдим. 150 жылдан бери бири-бирине поколениядан поколенияга берилген повар сушефке барып мастер-класс өтүп келдим да. Анан ошол ал кишинин билимдерин алдым, ошол жактан келип кантип өзгөчөлүктөр бар экен, ошолорун киргиздик. Анан япон десертин киргиздик. Ошол ноябрь шаарында эч кимде жок эле ошол учурда японский десерт моти. Азыркы ушул учурда Кыргызстанда да болуп уже башталыптыр, бар экен. Кээ бир жерден көрдүм, бирок даамын өздөштүрүп, даамын жакшы кылып, биздин кардарларыбызга жаккыдай кылып жасашыбыз керек. Анан тыл жактан дагы биздин эң биринчи мотини үйрөнүп, аны киргизип, анан элдерге сата баштадык. Бирөөсүнө жагат экен, бир кардарыбызга жакпайт экен. Күрүчтүн унунан жасалат. Ал жанагы кимдер здоровый образ жизни алып жүргөндөргө сонун десерт. Ошондой жаңылыктарды издеп турабыз, кооздуктарды издеп турабыз, ошолорду киргизебиз менюларыбызга. Бул Чихиронун дагы өзгөчөлүгүн ошондой деп ойлойм. Анткени бизде мына азыр ошо Япониядан келген, Япониянын бир чоң отелинин ресторанынын шефи бизге келип мастер-класс өтүп атат. Анын бир жаңы жакшы бир десерттерин, жакшы тамактарын, бизге ылайыкташтырган тамактарын ошо үйрөнүп, ошонун рецепти менен биздин менюда буюрса болот.